Мирлан Исакбекович, бизде мындай кыска эле аралыкта мындан 1 жыл мурда ушундай бир эме болду эле да. Мына Кумтөр кени боюнча ортодон чыгып, кайсы бир акылдуулардын идеясы менен көчмөндөр оюну, көчмөндөр мурасы деген холдинг ачылган да. Азыркы күндө акыбалы кандай болгонун көрүп атабыз. Анан эми бул жерде жалпы мамлекеттик ишканалардын жетекчиси болуп сиз отурасыз. Бул жерде азыр сиздер Аманат улуттук холдинг компаниясы деп түзүп атасыздар, ошого эмне түрткү болду? Мисалы, мына атап кеткенде эле именно Аманатка биринчи кезекте РСК банкын, Айыл банктын мисалы 100% мамлекеттик банктардын 100% үлүшүн өткөрүп атасыздар да? Сунуштап атасыздар. Бул жерде күмөн жаралып атат да, бул Аманат улуттук холдинг компаниясы деп түзүлүп, сиздин карамагыңызда турган жалпы мамлекет боюнча ишканалардын эң майлуу сүттүүлөрүн коюп атасыздар. Ал жакачы. Анан эми бул жерде мисалы жалпы канчалаган миңдеген ишканалар бар да. Эми ал жерде мамлекеттин үлүшү 10%, 20%дан баштап эми 100%га чейин. Ошол Аманат улуттук холдингдин жетекчиси азыр дайындан электе эми. Жок, бул долбоор иретинде. Долбоор. Эгерде бул ал жерге эми өзүнчө жетекчи дайындалса, ал өзүнчө ишмердүүлүк жүргүзөбү же сиздин карамагыңызда болобу? Мамлекеттик мүлк фондунун. Эми негизги акционер бул кабинет министров. Кабинет министрдин алдында мүлк фондусу аркылуу акционер ошол милдети менен аткарат, мүлк фондусу аркылуу. Жок, түшүндүм. Бул жерде мындай да мамлекеттик фондда. Жок, азыр ушул турушунда деле мамлекеттик мүлк фонду болуп туруп, сиз башкарып атасыз. Туура. Бул жерде мындай тактап кете турган нерсе да. Эмне себептен мисалы биринчи кезекте банктарды өзүнө камтып атат? Мен жана сөзүм башында айтып кеттим го, мисалы могул Кумтөр боюнча көчмөндөр мурасы деп өзүнчө бир даяр иштеп аткан ишкананын үстүнө бир ишкана ачышып, кайсы бир шылуундар. Эми азыр мына акыбетін көрүп атабыз, уже результатын. Бул жерде дагы бир ушундай күмөн пайда болуп атат да, бул жерде мисалы сиз деле азыр министрлер кабинетинин алдындагы ошол көзөмөл жүргүзүп атасыз. Туура. Бул сиздин мүлк фондунан дагы бөлүп алып туруп, өзүнчө бир башка бир нукка кеткендей таасир болуп атат да ошондой. Мен түшүнүгүм боюнча. Туура. Буга чейин дагы транспорт комитетинде ушундай сын пикирлер болду. Министр кабинетинин өкүлдөрү дагы уктук, биз дагы. Ал боюнча дагы өзүнчө пикирди жыйынтыктап, жогорку кеңештин жалпы жыйына чыкканга чейин бир пикирге келебиз деген ойдомун. Кооптонууларыңызды сөз эске алайлы. Бул жерде албетте белгилеп кетиш керек. Себеби чү дегенде эле эң майлуу сүттү банктарды киргизип атат. Эртең мисалы бул жерде дагы канча азыр 13 ишкананы киргизип атасыздар, 14 ишкана. 14 ишкананы киргизип атасыздар. Анан эми балансты караганда жалпы мамлекеттик мүлк фондунун эң мындай майлуу сүттүсүн алып туруп эле анан калганын пустой калтырып койгондой сезилип атат да. Бунун эми келечеги кандай болот ал жакта? Ал бул жерде мисалы эртең мисалы гарантия барбы? Ал жердин жетекчиси ким болот? Кийин ал кандай ишмердүүлүк жүргүзөт өз алдынча? Анан эми андан калган мисалы сиздин алдыңызда калып аткан калган ишканалардын тагдыры кандай болуп калат? Алар мисалы кандай ишмердүүлүк же экөө бир мыйзамда иштеп кетеби? Мындай көп жактары күмөн. Туура айтасыз. Эми мамлекеттик мүлк фондунун алдында акционердик коомдор жана мамлекеттик ишканалар бар. Акционердик коомдорду ушул жол менен бөлүп чыгуу бул бирден бир долбоор. Калган мамлекеттик ишканалар бүгүнкү функциясын аткара бермекчи. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар, урматтуу депутаттар. Азыр комитеттин чечимине эгерде өзгөчө пикир болсо, өзгө добуш менен ушул приложение боюнча сунуш болсо, өзүнчө добуш менен кабыл алып, сын пикир болсо берсеңиздер болот.